Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун төрагалыгында бүгүн 5 сентябрда мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касмамбетов, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камшийик Ташиев, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Жогорку кеңештин депутаты Шарапаткан Мажитова, президенттин администрациясынын башкармалык башчылары жана тармактык бөлүм башчылары, башкы прокурор, Ички иштер министрлигинин орун басары, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын төрагасы, президенттин алдындагы улуттук биримдикти бекемдөө жана диний саясат боюнча эксперттик кеңештин мүчөлөрү, алымдар кеңешинин төрагасы жана мүчөлөрү, белгилүү дин ишмерлеринин катышуусунда кеңешме өттү. Кеңешменин жүрүшүндө дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору талкууланып, кеңешменин катышуучулары өз пикирлерин билдиришти. Мамлекет башчысы аталган мыйзам долбоорун иштеп чыгууда коомчулуктун бардык катмарларынын кызыкчылыгы эске алынышы керектигин айтып, айрыкча дин тармагындагы таанымал алымдарды коомдук талкууга коюлган мыйзам долбооруна сунуштарды активдүү берүүгө чакырды. Ошол эле учурда президент Садыр Жапаров мамлекеттин жана жарандардын коопсуздугу маселеси көңүл борборунда болушуна, диний ишмерлер жамаатташпай биримдикте иш алып баруусу керектигине көңүл бурду. Жыйынтыгында бардык тараптардын пикирлерин эске алуу менен аталган мыйзамдын долбоорунун макулдашылган варианты иштелип чыгып, жогорку кеңештин кароосуна киргизилмей болду.